Урматтуу эркектер, урматтуу менин агаларым, инилерим, аталарым, биз чайханага барабыз, кафелерге барабыз, ресторандарга барабыз. Ошол жерге барганда тамакты ичип акчаны төлөйбүз, жымгап туруп рахмат деп рахматыбызды айтабыз. Энебиз күндө 5 убакыт бизге тамак биширип берип атат. Ошого рахмат айттыкпы? Жок. Ал милдеттүү деген бизде түшүнүк бар. Керек болсо 5 убакыт тамак биширсе, 5 жолу бетинен өбүп, колунан өбүп, бутунан өбүп койсок дагы бизге жарашат тугандар. Ошол нерсеге биз аракет кылалы тугандар. Экинчи бир мисал. Азыр эмне көп, чайхана көп, нан жапкан жерлер көп. Эртең менен таңда ата-энебиз турганда, ошол жерде бир 20 сомго ысык бир лепешканы алып туруп, 30 сомго бир каймакты алып туруп, эртең менен алып келип берип, ушуну ысык жеңиздер, ысык чай менен мага батаңыздарды бериңиздер десек колубуздан келеби? Келет. Бирок жасабайбыз ошол нерсени. Келиңиздер анда, ошол кичине бир нан менен кайсыл жерде кафелер бар, башкалар бар. Эки шашлыкты бетине коюп туруп, ысыгынча ошону алып келип, эртең менен келип, ысык чай менен ошону бир ичиңиздер дагы, мага балдарыма батаңыздарды бериңиздер деп туруп, ата-энебиздин бир батасын алып көрбөйлү тугандар. Мен сөз макырын айтарым ошол. Келиңиздер, ошо бир лепешка, бир каймак, же бир лепешка менен, бир ошо шашлык менен биз ата-энебиздин батасын алсак болот тугандар. Бизге ата-энебизге байлык керек эмес, машинанын кереги жок, гарнитурдун, дивандын кереги жок. Ата-энебизге биздин ушундай бир жакшы мамилебиз керек. Келиңиздер тугандар, практикада ошол нерсени бир пайдаланып көрбөйлүбү?